Assalamu алейкум айымдар жана мырзалар, кутмандуу кечиңиздер менен эфирдестер менен кайрадан кечки Бишкек көрсөтүүсү кызматыңыздарда мен Ганиет Чергалбеков. Кудай буйрса, алдыдагы 40 мүнөт аралыгында сиздер менен биргеликте сиздердин маанайыңыздарды көтөрүү максатында кызматыбызды баштадык. Биз менен чогуу болуңуздар дейли. Жалпы жети тубандан көрүп жаткан кыргыз элибизге салам айталы, жана ошондой эле бизди YouTube аркылуу көрүп жаткан чет жерде кызмат кылып жүргөн мекендештерге салам айталы. Азыр болсо биздин студияда коноктор менен тааныштыралы. Көптөн күттүргөн конокторубуз, өзгөчө конокторубуз деп айтсак болот. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Алтынай Нарбаева жана ошондой эле кыргыз эстрада жылдызы Гүлназ Чыныбек кызы өзгөн таланттары. Ушундай айтыш керек го эми. Алмаз сунсам колуңа. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу мекендештер, алыс жакында жүргөн биздин мекендештерибиз, ошондой эле жумурай журтубуз. Биз да сиздер менен ушундай жакшынакай теле берүү аркылуу учурашып турганыбызга өтө бактылуубуз. Анан эми башында эле мен сиздердин кадырыңыздарды, баркыңыздардын ала тоодой бийик болушун каалап, сөзү Азада Бегимкулованыкы, ону Жанышбек Кочкоровдун баркымды билгендердин эсиндем деген ырдатап берейин. Гүлназ учурашып алсын. Баарыңыздарга салам, урматтуу биздин мекендештер жана биздин чет жакта жүргөн, өзүм да мурда көрчүмүн аябай кечки Бишкекте. Баарыңыздарга салам айтабыз. Көңүлдүү кеч каалайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Анда сиздер үчүн Алтынай Нарбаева эжекебизден Толгонуп толкундава сезимдерим, тагдырга башым тийген кезим менин, талайсыз махабаттан өксүбөгөн, тагдырым билгендердин, турмушум билгендердин эсиндемин. Буркурап боздочу сезимдерим, базардан кайтып калган кезим менин, баласын балабасын башка бири, баркымды билгендердин, баркымды билгендердин эсиндемин. Зыркырап сыздабачы сезимдерим, сыноого түшүп анча эзилбегин, сыйласын сыйлабасын башка бири, ырымды билгендердин, сырымды билгендердин эсиндемин. Сан миңели кайратымды ширеп турат, баркымды билгендердин
қадырым білгендердің есіндемін, ай есіндемін. Ай, баракелді. Баракелді. Рахмат. Келіңіз әме, Гүлназ айым, сізден бір шығарма олсын? Қайсы шығарманы? Қайсыны айлы? Алтын айжа қошқа персе. Гүлназ екеуіз азыр эле дардана қалдық. Гүлназ бая екеуіздің жаш өзгөчөлүгүбүз айырмасы болгондуктан мен билген ырларды Гүлназ билбейт, Гүлназ билген ырларды мен билбей экөөбүз азыр Рэп айтып отабы? Тургуналы Нурматовдун Кыргызымдын жигиттери деген ырды ырдайм дейт. Алағачу, арғымақтар арыш келер. Азаматтар намысқа бер. Шамдай жанып алышып, шамал менен жарышып, жүзін сүртіп бұлытқа, жүрегі отқан ісін. Ала тоны бел қылы, ата жұртты дем қылы. Абалтадан шоқ болот, ал олонғон от болот, алан песе жоқ болот, Кыргызымдын жигиттери. Дүңгүрөтүп, жердин бетин тупар келе. Дүркүрөтүп, дүйнө жүзүн шумкар келе. Кымыңдашат жылдыздар, алан кени алардын арасында чыңгыз бар. Алам кезет жомоктой, ак калпагын жоготпой. Акыл эсин камчылап, ак куладай алкынат, ай жылдызга талпынат Кыргызымдын жигиттери. Уштумына, чүрөкпүнче акубу. Шукшурула, жигит сулкарсы актубу. Закымдады кыз улан, жакындады боз улан, ана жетти, бир кучактап кетти. Ак сүйүүгө бек болот, ак достукка чеп болот. Кызыл гүлүң солбосун, кыдыр болуп жолдошун, кыран манас колдосун Кыргызымдын жигиттерин. Азыр мындай дегим келип атат, Алтын айжа ушунчалык аккордеон таңгандан кийин дагы бир чыгарма сурагым келип атат. Мен ал сизге суранбай койсом көрүүчүлөр эртең мени урушушу мүмкүн. Сөзсүз. Гүлназ аябай жакшы ырдады. Гүлназ менен ушул эфирге келгениме өтө бактылымын. Гүлназ жөнүндө аздыр көптүр айткым келип атат. Гүлназ азамат мына аз эле мезгилдин ичинде өзүн көрсөтө билди да. Адамга, ооба. Адамга мисалы мен деле баягы кимибизден деген ыр менен чыктым го. Гүлназга дагы ушул жолуна жашыл болуп, ушул ырыскы болуп турган баягы жок, бош Бишкекте жок деген ыр менен тез эле жылдыз болдуң. Кудайым буйрса элге таанылдың дегеним. Анан келечегиң кең болсун, денің сак болсун, багың тоодой болсун деп айткым келет. Анан баягы башында толкунданып кетип эле өзүм тааныштырып эле өзүм ырдаганды баштап турмун. Бул да өзүмчүлүктүн бир түрү деп коет. Билинип калды, э? Ооба. Өзүмчүлүккө билинип калды анан. Эфирден чыгар баягы мен билгенден эфирден чыгарып башын чыгарма менен баштайлы десем, сиз ошондой түшүнүп алдыңыз окшойт да. Ошондой түшүнүп алдым окшойт. Эми мен да аябай бактылуумун сизден келгенден кече. Бактылуумун экөөбүздөр менен отурган. Бактылуу экенбиз. Үчөөбүз бактылуу болойлу. Кече Кадият Жыргалбеков Алтын айже менен келгиле деп айтса, кантип ырдайм Алтын айженин көзүнчө. Алтын айже менен келем десе мен кантип алып барам деп. Алтын айже келиңиз. Эми мен ушул
Жаз келди, жазда ар дайым баягы жан дүйнөң бир жакшынакай жарык, мээримдүү, жылуу нерсени жүрөк күтөт. Бул айрыкча жаштарга сүйүү, жакшынакай маанай. Анан улам жашың улуулаган сайын дагы балдарыңнан, кыздарыңнан, жубайыңнан жакшы мамилени, окуучуларыңнан жакшы мамилени күтөм. Анан ушу жаз келип мына жыл тогошуп аткан жакшынакай мезгилде мен баарыбызга жакшынакай таза сүйүү каалап, Жолдубай Кайыповдун алгачкы сүйүү деген ырдап берейин. Андан бери жылдар алмашты, кара чачты бубак кар басты. Сүрсө дагы мезгил мезгилди, эстен кетпейт сүйүм алгачкы. Сүрсө дагы mezgil mezgildi, esten ketpeyt sүйüm algaçkı. Gün çartıldap bulut tünörüp, ünsüz durduk sözдөр tügenip, ters buruldum közden şaşırgıp, degeningde koş bol tübölük. Ters buruldum közden şaşırgıp, degeningde koş bol tübölük. Жашты коргуп нурлуу жүзүңдөн, эрдиң таттуу ширин жүзүмдөн, аралыктын барын багынтып, ар күн сайын көрөм түшүмдөн. Aralıktın barın bağıntıp, ar gün sayın görüm düşümdün. Samayım birge жүргөн günümdü, uksam deymin nazi gününgdü. Suit kolun surayım sunbağın, emi mağa kızıl gülüngdü. Suit kolun surayım sunbağın, emi mağa kızıl gülüngdü. Emi mağa kızıl gülüngdü. Barakallah. Eң сонун бизде урматтуу телекөрүүчүлөр бир тыныгуу бар, ага чейин Алтынай эжекебиз аккордеонун чечип дайынданып алсын дегендей. Андан кийин биз маегибизди алдын көзү улантабыз.
Жакшы урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүнү алдыбызды улантабыз. Ал эми конокторубуз жагымдуу чыгармалар менен эфирди ачып берди. Анан алгач эле акыркы жаңылыктардан баштасак. Акыркы жаңылык эмне үчүн көптөн бери клип тартпай жүрөсүз деп сурагым келип атат. Клип 1 жыл болду керек тартылбаганына. Биз өмүрдү былтыр эле тарттык. Өзүм жалгыз десең, кошулам. Жалгызга Кудайым буйрса, мына майга даярданып жатабыз. 3 ырыс, Кудайым буйрса, жаңыр. 3 ырга клип тартылат. Кудайым буйрса деп туралы. Ошол клип жаңы болот. Анан Мирбек Атабеков менен дагы жаңы ыр даярдап жатабыз. Дагы дуэт. Ал дагы дуэт болот. Кудайым буйрса, көп пландар бар. Азырынча сыр болуп турсун. Мактаналанын аягында аракет күч жыйынтыгы жок болуп калбасын. Гүлназ айым, сизде кандай жаңылык учурда? Буюрса, жакында 3-чү жеке ырдай турган 3-чү ырдын клибинин сценарийин азыр түзүп ойлонуп жаткан учур жаздырдык. Анан ошо клип менен чогуу тартылайлы деп Кудай кааласа. Андан сырткары да окшош экен, өзү да 3 ыр. Буюрса, сөзү, онун аранжировкасы менен даяр. Анан ошо арт-артынан чыгарабыз го деген пландар менен. Жакшы, баракелди. Анан мен суроо бергим келип атат. Экөөңүздөр тең өзгөндүктөрсүздөр. Анан интернет бетинде баягы алмас унсам колуңа деп баягы өзгөндүктөр өтө популярдуу болуп, сиздердин шериңиздерди көрүп, ошо жерден биз дагы тамак жегибиз келип дегендей карап калабыз. Өзгөндүк болуп келеби? Анан мындай болуп атат. Ошол өзгөндүктөрдүн башын бириктирген, шериненин башын баштаган, идеяны көтөргөн, санын көбөйткөн ким болду экен? Негизинен эң биринчи бизде радиодо иштеген Мунара деген кызыбыз бар, Мунара деген сиңдибиз бар. Ошол мен радиого, кыргыз радиого канча барбайын, ар дайым эле же өзгөнтөрдүн өнөрпоздору аябай көппүз, башыбызды бириктирсек болот эле деп. Анан ал идея көтөрүлгөндөн 4-5 жыл болуп калды. Бирок эми баягы тириликте баардыгыбыз эле өзүбүздүн жолубуз менен жүрө береткенбиз. Анан акырында ушундай бириктик Мунаранын идеясы менен, Анан кийин азыркы биздин Эрнис Бөрүбаев, Дайыр Смадияров, жаштар курч келет экен, мына Гүлназ, баардыгы биригишип эле анан чалышып, ошентип башыбыз биригип калды. Кудайым буйрса, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Азыр 26-быз, 26 болдук. Баштаганда 15-те болгонбуз. Анан дагы кошулам дегендер көп. Кудайым буйрса, канча көп болсо ошончо жакшы деп ойлойм. Баягы үй бүлөдө деле балдарың көп болсо кандай жакшы. Ошондой азыр ынтымагыбыз, биздин максатыбыз ынтымак болуп эле чай ичип кетиш эмес. Бирибиз менен дидарлашып, үй бүлөлүк нерселерди чечишкенге, үй бүлөлүк проблемаларды, анан чыгармачылык жактан, анан жөн эле кетпестен барып отурганда эле бүгүн эмнени ырдайбыз деп баштайбыз. Эмнени тартабыз, эмнени ырдайбыз, элдин маанайын көтөрөлү деген эле тилек. Анан ар айдын 15-inde отурабыз, бирок элдерге күндө отуруп аткандай сезилип кетет экен. Батып өтүп атат. Убакыт батып өтүп, анан үстүндө 23 февраль, анан 8 март тез отуруп, анан кайра 15-inde отуруп калсак, силер эмне ойноп эле жүрөсүңөрбү, үйдө иш кыласыңарбы дегендей эле суроолор болот экен. Аваздын тоюна бардык Ошко, бул жерден тоюна катыштык. Кыскасы, баягы бирөөнүн көңүлүн алыш үчүн өзүңдү кыйышың керек дейт го. Көп нерсеңди кыйып, бирөөнүн көңүлүн алуу бул чоң эрдик деп ойлойм. Анан ошо түштүк жергесине барып келгенибизге 1-2 күн эле болуп, этек жеңибизди эми жыйнаштырып Сак эле сен чалдым дейсиз. Турабыз. Анан эле силер чалып калдыңар, келип калдык. Жакшы, ушул темадан отурлай эле Гүлназга суроо бергим келип атат. Ар айдын 15-inde жолугабыз деп калды. Анан бул жерде эмне шеринеби, канчадан ойнолот, анан азыр күз эмес го, оор эмеспи дегендей суроо бергим келип атат. Жок, тескеринче ошо баарыбыз толук чогулушубуз го, ошол күз эмес, сезон эмес, маалдагы себепкер болду окшойт. Мага ошо Данияр чалып калды. Данияр жылдын мыкты ырчысы болуп, ошону өзгөндүктөр белгилеген атабыз, кошуласыңбы деп калдым. Жан дилим менен деп барсам, ошо эжекелерим отуруштур. Анан ошондой болуп, ошол январда беле? Январда башталган. Анан эми чоң деле сумма эмес, анан сумманы айтыш кажет деле эмес болуш керек, бирок мындай символично деп коет го, чогулганда ошо кичине чогултмайбыз бар. Дасторкондо ким келбей калса штраф менен алып келет. Ким келбей калса штраф бар. Үстүнө дагы кичине кошуп беребиз. Ошон үчүн анан кечикмей да жок. Ким
артта калып эң артыкка келген адам, эң биринчи, мисалы Гүлназ биринчи келген болсо, мен артында келсем, мен штрафым Гүлназга кетет. Ошон үчүн биринчи барганга аракет кылабыз. Баарыбыз мен биринчи төлөбөй калабы ушунда? Төлөйт. Ким штраф төлөгөн болсо, биринчи келген кишиге төлөйт. Биринчи кишиге берилет. Анан Гүлназ биринчи барып алат деп коем ошо. Мына достор биринчи келди. Шерненин дагы бир секрети, сыры, кимден кийин ким болот деп башынан эле таштап койгон эмеспиз. Ким келсе, ошого баягы кийинкисин гана аныктайбыз. Ошол жерден дагы жеребевке ташталып, анан билинет. Кийинки шернен ким өткөрүп экенин ошол күнү аныктайбыз. Андан кийинкисин дагы кийинки шернеде аныктайбыз. Ушундай болуп кетет. Ошон барабыз. Барганда эмне сөзсүз барасың, ал жерде тим эле шарактап, баягы эфирге тартылбаганда канча күлкүнчүү нерселер болот. Анан жаңы эле тартылбаган канча нерсе болуп кетти. Ошонтип эле сүйлөп тура бересиз. Ошонтип эле сүйлөп. Сизге көңүл буруп, сизге көбүрөөк суроо берип атпаймынбы ошо. Анан мен өзүм мектепте иштейм да. Канет, анан мектепте бизде 82, 80, 70, арты 20 дагы. Мен орто муунга кирип калам да. Анан өзгөнүн шернесине барганда эле мен эң улуусу болуп төрдө отуруп калдым. Менден улуу Кутман Жолдошов, анан Ахмат аке деген бар, экөө. Бирок эркектер баары жаш көрүнүшөт. Анан комментарий жазганда эле биринчи эле мен жаш масыл, жаштардын арасында жаш болуп жүрө бериңиз, жаштардын арасында жаш болуп жүрө. Анан мен ошол жерден айласынан карыганга туура келди да. Анан айттым, кимде ким карыгысы келсе, карылыкка моюнсунса, ал өзүнөн. Мен жан дүйнөм али кары элек, мен али максаттарым аябай көп. Мен эмне карытасыңар дейм да. Анан жаштар менен жаш болуп жүрөңүз. Жаштар менен жаш болуп жүрөңүз деле. Анан бийлеп койсом, эмнеге бийлейсиз? Сиз өзүңүздүн мындай берки жаштар бийлебейби? Жүрөгүм бийлегис келип атса, жан дүйнөм бийлегис келип атса, эмнеге бийлебейм? Мен жүрөгүм эмнени калса, ошону жасашым келип турат. Анын үстүнө мен мектепте мугайим болуп иштейм. Мен балдар менен мектепте баламын. Ал бир ырды үйрөтүш үчүн, кыймылдарын үйрөтүш үчүн кээде тизелеп жерге баягы мен кыргыздын уулумун дегенде жерге тизеңи коюп, монтип жүрөгүңө колуңду коюп, монтип тизелесиң деп ошолордон бери көрсөтөсүң да. Мага кыймылдап, ушундай мындай позитив менен жүргөн жагат. Менин конституциям ушундай. Ар дайым күлдүрүп, ар дайым жакшына жаманды унутуп, кечирип ушинтип жүрө берген адаммын да. Фирменный бии бар. Анан кийин жаштар менен жаш болуп жүрөңүз десе эле, ошол жерге барганда мен айлашынан карыганга туура келет да. Кантип карыйсыз? Төргө отурам, дагы анан отурам. Карап, созулуп. Серьезный болобу? Жок, серьезный болбойм. Ошо серьезный болгон үчүн мага комментарийлер ошондо кетип калат. Эмне сиз созулуп эле отура бересизби? Комментарий окуй коюңуз да. Окууга туура келет. Себеби баягы мен деле бирөөгө суроо берсем, жообу келбей калса кап болом да, ошон үчүн мага интернетте ким суроо берсе, ошонун баары жообу менен адам жооп алган жакшы да. Анан мен дагы эл көтөргөндөн кийин эл менен эл, ошо элдин арасында ошолор айткан суроого мен жооп берип, бирге болушум керек. Досторум менен. Жакшы, баракелде. Анан Гүлназ айымга суроо узаткым келип атат. Алтын эже жогоруда айтты. Чөмүндү койду окшойт дедим да. Жогоруда Алтын эже айтып өтпөдү. Аз убакыттын ичинде эле жок деген чыгарма менен бат эле популярдуу болуп кетти деп. Анан өзүңүз буга чейин дагы биз мурдаараак көрүп жүргөн кезден жакында эле биз билип калдык интернет бетинен жана Excuse me деген чыгарманы аткарган экен. Андан кийин эмне үчүн ортодо ырдабай калдыңыз? Анан аралыгы мен билгенден бери 10 жыл, 15 жыл болуп кетти болуш керек. Андан кийин чыктыңыз деген. 12 жыл болду окшойт. 12 жыл, э? Ооба, ал кезде негизи ырдаганга кичинекейиңден бери кызыккан мен ал клипке мындай случайно. Клипте деле чоң эле экенсиң. Кокустан эле ал клипке Кокустан эле тартылып калгам да. Ошо 4 кыз билип атпайбы, ошолор мен ал кезде студенттердин жатаканасында жашайт болчумун. Ошол жакта кыздар чогулуп, өзүмчө би группа түзгөм да. Сиз көрдүңүзбү? Excuse me деген бар да. Эмне? Менин балам бар 1 жашы 5те деген. Анан көрбөй элеңиз. Тамаша. Анан ошолор чалып калса жердеш балдар болот экен, ошо сүйүн ырдаган балдарчы.
клипке тартыласыңбы, кыздар менен келип бийлеп бер депчи. Анан ал кезде азыркыдай бир шаан шөкөттүү формалар деле жок болчу. Жөн эле өзүбүз эмне татсак ошону кийип барып эле бийлеп келели деп эле барганбыз негизи. Анан ошо 3 кыз тартылат го, 3 кыздын бирөөсү менин эң жакын курбу кызым болчу да. Анан ал жаңы эле турмушка чыкканына байланыштуу кичинекай кыз болчу. Аны күйөөсү жибербей койгондо анан кийин эч ким жок болуп калып эле мен тартылып калгам да. Анан мындай киришип, бир чыгармачылыкка кадам таштадым деген ой деле жок болчу, жөн эле параллельно деп коет го. Ошондо курбузуңуз жакшынакай болчу деп атасыз. Ооба. Сизчи? Ал чыныгы мындай сулуу болот го ошондой. Сен да сулуусуң. Мен мындай нормальный орто. Мен эми бийчи болчумун да. Ал сулуу эгер болчу мен клипке тартылам деп барсам, мындай ырдап тартылам десем, андай жасанып, жанагындай макияждарды кылдырып барсам керек эле деп. Чач жасап, анда чачты байлап алып эле. Жөн эле барып койгонбуз. Макияж деген жок, чачты байлап эле мындай. Макияж деген кийин эле чыкты го. Кийин эле чыкты. Эрнис Бөлөбаев айтат. Өтө эле макияж кыла бербеңиздерчи, адамдардын, ырчылардын баардыгынын неме бети окшош. Анан ажырата албай калатасыз. Өзүңүздөрдүн деле чыныгы көзүңөр, табигый чачыңарды, табигый көзүңөрдү көргүбүз келет дейт да. Макияж деген кийин эле чыкты. Окшошуп кетип атат. Энди Гүлнасты бирок окшоштуруп атам. Тамаша тарс эткеним бар. Азыр эми мындай кылалы, бизде оюндарыбыз бар. Масканы тагынабыз. Алдыңыздарга азыр бир нерсени коебуз. Ошол нерсени кармап көрүп, эмне экенин табышыңыздар керек. Масканы тагынып туруп. Мен кантип тагат кемнен? Мынтип эле турайынбы? Жок, эми сиз кармашыңыз керек. Керек экенсиз да. Мен тагып берейин. Шапканы чечейин. Чечип эле кадимкидей эле табып көрсөңүз болот. Ал жерде көрүнгөн жок, мен эле көрүнүп атам камерадан. Ким биринчи баштайт? Макияж. Өлүп кетсин. Мына национальный неме менен маска жарашып эле жатып калды ошо. Тата уланган аяда эле. Максатымды айтайынбы да. Азыр так. Бул нерсени кармап көрүп табышыңыз керек эми. Бир эмес, эки нерсе коем. Бир эле нерсе койчу. Өзү кирди чыкты акылбосу, аны да кыйна. Кой. Алтын эже баштан эле. Баштан эле алтын эже кетти го. Кыймылдай турган эмеспи кылырап? Чүш айтпайм, жок. Бул оюн болгон. Чакпайт бирок. Балким чагат. Чагат да го. Тишин алып салгам сени. Тиши дейби? Карап көрүңүз. Неме. Начар анан да. Не билеси? Неме го бул? Скорпион, а? Скорпион? Езип салдыңыз. Мынтип жейт да, мынтип туруп. Мынтип кылчу жок. Турабы? Баракелде, жөргөмүш. Жөргөмүшпү? Ооба. Системада коркуу деген жок экен да? Азыр эми кийинкисин берем азыр. Кийинкисин оңой болушу мүмкүн. Эми мен таппай калдым да. Тура эле. Болжолдуу түрдө таптыңыз. Эми экинчиси кичине оорураак болушу мүмкүн эже. Айып этпеңиз. Ойну бар го. Дароо кармагаңыз. Акырын. Келиңиз эже. Чокуп окуп алсаң сенден. Жок, жылып кетти ар жакай. Не беле? Неме ғой, неме? Неме эле экен? Жаңы жылдык. Өлөңө чыгат экен бирок. Баракелде, масканы чечип бериңиз. Өзүңүз жумуп болгондо ана жерде келет да. Өкмөттүн кирпиги. Кирпигиңиз калдыбы? Калды. Келиңиз Гүлназ айым, сиз тагыңыз. Эми баягы алтын эжени
сыйлап кичине жеңилирээк бердик. Эми Sana кезек. живойдан берсин. Тирүүлөйнөн. Чакпаса да барам. Жанарбы? İçi de ölüp kalmış ödüm. 좀 оозуна тыгып болуп турму? Азыр. Некен? Некен? Bunu kanıt bağırsan bir yakta. Бул атайын бир идиштин ичинде турат. İç at balı. Акырын. Чыңармайм ба? Tüsteyip de. Атайын. Жок, ар жактай. Акырын колду тийгизип көрүңүз. На идиши? Kırmayır. Кармай берейин? Реакция кылбайт го? Эми ичинде болсо реакция кылбайт. Şimdi çıkarttı hazır. Ичинде болсо кылбайт. Мурдабы? Жөн эле башка аңгарлы эметти. Астына суюктугу чыгып кетиптир. Не бул? Не бул? Мына несі? Қолдарыбы? Колдору эмес. Бака эмеспи? Астындачы эмнеси? Астына. Астында суюк бул нерсе илинбей эле го. Aslında kırsın. Ошака колдуңуз түшүрүңүз. Не бул? Жыттым эле. Жаш балдарды баккансыздар эле. Бакабы? Жок, сиз астындагын тапсаңыз биринчи. Астында не болот бул? Чыкты. Көтөр. Кайра. Anı kötürsün çıkıp etken aslında. Не бул ошондо мына? Бул астында башка нерсеби? Эми ошондуку чыгып кетти да сыкканда. Жана салфетканы ошончо берген кезде. Жоқ, некені өзі таптың ба? Эй! Бакадай болдот да. Туура, бака эле. Бака. Астындагысы эмне астындагысы? Астындагысы баканын бир нерсеси болуш керек. Таштанды чыккын. Ачып көрсөңүз болот. Не болду? Слайм. Көзүңүздү жаап туруңуз, экинчини каталы дароо эле. Бұл краска ба астында? Жок, слайм. Бул жанагы. Жаман башкача сезилет экен да. Айтканга болбой турганчы. Эфирге туура келбей турган сөздөр болду деп сезилет экен. Жок, сен эфирге туура келбей турган деп айтып салды. Так. Эми мунусуна мен кепилдик бере албайм. Ой, Қой етет қыл. неге? Баш бербейт аба. Қанып бағаса. Башталдыбы? Иә. Не жем бересің әрі? Жок, быштак жейт. Быштактын кимдер быштак жейт эле? Басып кетеді. Шалпай эже жардам берип атат сизге. Тарелка. Тарелка. Анан Тарелканын ичинде. не экен? Ошонун ичинде жүрөт, Бир нерсе істейт. Эй, мына жакта башка эле нерсе жокпу? Башка нерсе жок, ичинде эле. Белем. Не бул? Не бул? Алтынчы. Ал, бір жерде эле болот. Не бияққа қошқан білмейм. Табыш керек. Кармап табыш керек муну. Же бул жанар эмес экен. Бұл бір жерде эле болот. Не мындай формада қошқан білмейм. Эзиппи. Не жеді екен дейсің? Так, эме окшойт бул. Жеп көрсөңүз болот. Сүзмө окшойт, сүзмө. Жок, А, сүз менен ошока токмок беле. анан эмне? Топурак банда. Жок. Топурак, сүзмө, чөбөгө ушундай окшоштот да.
Мынте эзип анан судан кошуп. Жеп көрбөйсүзбү? Көрбөй эле канчайын. Жеп көрө жытынан билесиң. Чытан болбойт, жеңил болот. Мен тапкан жокмунбу? Бул варианттар туура эмеспи? Жок, варианттар туура эмес. Алдын эже туура эмеспи? Тырмагынын арасынын барына тыгылды бул. Ылай. Биз баягы жайлоодо жүргөндө деген Сүзмөдө. Жок, ал эмес. Сүзмө, сармай, чөбөгөрлөр деп атат да. жеп көрбөйсүң. Не? Не dedim? Sizi karap turup ne de koydum. Жеп көрөр. Эмне бир жеп турсун дейм. Sizge bak siz en birinci ulular var siz. Жок, муну кичинекейлер дейт. Бизге болбойт. Сал өзүңө. Тапкан жокмун? Эфирге гана жеп келген деп. Siz mi? Жок. Aa, эме экен. Я творог. Быштак жана айтпадым башында. Баягы айтылган быштак деп. Siz bıçak деппи? Быштак жейт деп. Башында айттым. Кашык бар да. Раз эзгилеп. Жок, билбейсиң да, турабын. Оюңузга башка нерселер келди го. Мен да бирлеге болот. Ал бирлеге болот. Ошо жерде элестеттим да. Эмне жеген деп. Давай. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр болсо бизде тынык бар. Тыныгын алдын айта кетели. Биздин башкы демөөрчү, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү KG Group курулуш компаниясы. KG Group курулуш компаниясында Чыңгыз Айтматов ордосунда заманбап үйлөр курулуп жаткан кези. Азыр бизде бир кыска видео бар. Видеодон кийин дагы конокторубуз менен оюнубуз бар. Биз менен чогулуңуздар. Чыңгыз Айтматов ордосу комплексинин бардык үйлөрү заманбап, жогорку инфраструктура менен жабдылган. Бардык турак жай комплекстери борбордук жылытуу тутумуна кошулган жана газ менен камсыздалган. Квартираларда брондолгон эшиктер, добушсуз жүрүүчү лифттер жана видео домофондор бар. Балдардын оюну үчүн заманбап аянтча жана машиналарды токтотуучу ыңгайлуу жайлар каралган. KG Group курулуш компаниясы. Келечек бүгүн курулууда. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүнү улантабыз. Азыр болсо бир оюнубуз калды. Наушник менен, наушник тагам сиздердин кулагыңыздарга. Азыр болсо ушул наушниктин жардамы менен оюн кылабыз. Мен сиздерге суроо берем. Суроого ооба жок деп гана жооп беребиз. Биринчи Гүлназдан баштайт окшойбуз, жаңы эле сизден баштадык. Бул жерде угулбайт, укканга аракет кылбайлы, колдон келишинче. Ооба же жок деп гана жооп беришибиз керек. Же ооба жокко байланыштуу ооба деген сыяктуу кылып күлкүлүү, же ооба деп 2-3 жолу кылып жооп бере берсек болот. Баштадык. Гүлназ бүтпөдү азыр. Быштак менен Гүлназ бүтпөдү. Сизден баштай берели? Макул. Эшере кутулуп кетейин деп атам. Артынан кылып, Келип Гүлназ. Мындай элеби? Алды. Бул эле. Бул размер чоңоюп кичинербейби? Сен баарын эле ооба дей турган кылып айтат экенсиң да? Ден соолуктарыңыз Десең, деген келет экен да. Ден соолуктарыңыз жаманбы? Ооба. Жазынбайбы? Гүлназ жакшы адамбы? Жок. Элге жакшылык кылабы? Ооба. Сиз жакшылык кыласызбы? Жок. Жакшы. Күйөөңүз сабайсызбы? Күйөөңүз сизди сабайбы? Ооба. Бири-бириңерди сабайт экенсиңер да? Ооба. Аягында күйөөңүз утабы? Бердиңби суроо? Аягында күйөөңүз утабы дейм. Ооба. Жакшы. Сальто айланып терип саласыз кээде? Жок. Шпагатка отура аласызбы? Жакшы. Өзүң эч күлбөйт экенсиң да? Гүлназдын клиптери жагабы? Ооба. Өзүңүздүн клиптериңизчи? Ооба. Жакшы. Тиги аккордеонду араң эле көтөрүп жүрөт экенсиз, Жок. Качкага барасызбы? Суроо берсеңиз болот сиз деле.
Мен бере эле коеюнчу. Дегенде кээде ичип коесузбу? Ооба. Күйөөңүзгө билгизбей ичесиз, Ооба. Жакшы. Азырда ичип алдыңызбы кичине? Жок. Эфирди сыйлаган үчүн ичпей келипсиз да? Ооба. Жакшы. Жар айтканда фонограмма айтасызбы? Ооба. Жакшы. Фонограмма жагабы? Ооба. Живой ырдаган жагабы? Жок. Сен ооба дей турган эле жакшынакай айтасың го. Диккен дышындагы диш. Диккен диш. Диккен дышындагы диш. Жок. Капдырчы. Ооба. Абдырге чүпөткө биргишке. Ооба. Абдырге. Жок. Бутырге? Ооба. Кайсы тилесиңер айтасыңар? Көпүрө я шүмбүй. Жок. Гүлнаси фио ши. Жок. Алтынай Нарбаева питон ачып. Ооба. За, наушник чечиңиз. Не дегенде эле ооба дей турган эле кылып айтат экенсиң да. Алтынай эже, сиз дагы суроо бере берсеңизби? Өзүңүздөр YouTube'дан көрөсүздөр. Келиңиз тагы. Жакшынакай суроо. Мага жаман берди. Артырды берди. Артырды. Эми бул Ошерде оюн. барайынбы? О. Ачучу. Баштадыкпы? Баштадык кой. Ооба. Алтынай эже жакшы адамбы? Жок. Өзүң ырларың өзүңө жагабы? Жок. Сен эмне дей турган эле айтат экенсиң да. Өзүнчө. Алтынай эже ырлар жагабы? Алтынай эже жөнүндө кен билдим, бирок мааниsin билбейм. Алтынай эже ырлар жагабы дейм. Алтынай эже ырлар жагабы? Ооба. Коркканыңан эле ооба деп койдуң, Ооба. Жакшы. Аябай боюнуп кеткенсиң, Жок. Жакшы. Сиз суроо берсеңиз болот, сиз дагы каласыз. Сен оозуң кыбыраганда эч нерсе жөнүндө экенин билбейт экен. Дей турган эле айтып атасың да. Майрам Сариямдарды ичип коесуң? Жок. Күндө эле ичет экенсиң анда. Ооба. Жакшы. Мындай сени эркек балдарга эмес, кыздар жакшы көрөт дейт, Ооба. Алтынай эжеге раз-нарас чыгасың? Не дейт? Жакшы эле суроо. Ооба. Таякча үйдө апаң айтпайсыңбы? Жок. Айтпайсың, Ооба. Сиз суроо берсеңиз болот, Алтынай эже. Эме турмушка чыгайын оюң барбы? Ооба. Качан? Жок. Мен билем, Алтынай эже, мен билем. Жанында жүргөн продюсер балаңа чыгасың, турмушка? Жок. Аны элге айтпайсыңар просто, Ооба. Бирок айланып келип, кийин ошого чыгасың, Ооба. Ошо экөөңөр чогуу жашайсыңарбы? Жок. Бирок сен анкына барып турасың көп-көптөн. Ооба. Экөөңөр бирөөңөр квартира берип салып, бир үйгө жашайлы деп ойлоп атасыңарбы? Ооба. Өрбүт калы. Сон болду. Болду. Не деген суроолор Эми кийин көрөсүң да. Уят болот. Сырларымы ачпадыңбы? Ачып алды. Ачтыңбы? Алтынай эже, ушундай болчу деп үйдү Алтынай эже.
Жакшы, баракелде. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Убакыт учкан болуш экен. Эфирди жаңы эле баштап аткандай болдук эле. Мына аягына келип жетип отурат. Күлүп отуруп дегендей. Сон болду. Чындыгында сон болду экен. Бардыгына эле деги турганда кылып берет экен, ошону. Бербей десең, десин да. Аны десең, жок деп айта алат. Дикиндиш десем, о деп коет. Дагы кайра дикиндиш десе жок дейт. Жакшы. Келиңиз Алтын эжеге. Эркин микрофон сизге. Эми эң биринчи эл журтубузга амандык, ден соолук, эң мазмундуу өмүр, өлкөбүздө тынчтык болсун, дүйнө жүзү боюнча деле тынчтык болсун. Анан эгин-тегин эгүү башталды. Жакшынакай эң эсте каларлык, эң жемиштүү жылдардан болсун деп тилейм. Ата-энелерибиз ар дайым төрүбүздүн көркү болсун, балдарыбызга иман берсин, ар бириңиздер бактыңыздар тоодой болсун деген тилек айтам. Сиздерге терең ыраазычылык. Чакырганыңыздарга эфирге үчүн чоң рахмат. Дайыма ушундай элдин кызматында болуңуздар. Ушундай кызыктуу эфирлерди өткөрүп, ал эми жалпы кыргыз элибизге, журтчулугубузга дайыма асманыбыз ачык болсун, заманыбыз тынч болсун, эч ким оорубасын. Жалаң мына бүгүн Ноорузду айта береби? Ушул Кудай буйрса ушул жылы мына жаз дагы кирип келди. Ушул жылы жаз айында алдыга койгон максаттарыбыз менен жаңы күч менен, жаңы дем менен кирип баралы. Дайыма төрүбүздү көрктөгөн биздин эжелерибиз, апаларыбыз аман болсун. Рахмат. Ошо заманыбыз тынч болсун. Сиздер да бар болуңуздар. Тынччылык каалайм. Баракелде, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиябыздын коноктору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Алтынай Нарбаева жана ошондой эле көптөгөн хиттерлардын аткаруучусу Гүлназ Чыныбек кызы болду. Ал эми биз болсо кийинки ишембиге чейин деп коштошмокчубуз. Кудай буйрса кийинки ишемби күнү дал ушул убакта амандашабыз. Бар болуңуздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.